Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн бири укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жеке булактарына таянуу менен айрым басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка караганда, камалган жарандын жанынан баңги заты табылып, бул факты баңги зат сактоо беренеси менен катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, анын негизинде баш коргоо чарасын караган Лелин райондук соту 26 октябрда кылмышка шектүүнү 2 айга камакка алган. Бул маалыматты тактоо үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматына телефон чалуубуздан майнап чыккан жок. Чалууларга эртеден бери эч ким жооп бербей жатат. Бирок кармалган жаран шоу-бизнестин кайсы өкүлү экендигин иликтеп көрүп, өздүк маалымат булактарыбыз аркылуу кармалган жаран куудул ырчы Жакут Сыдыков экендигин билдик. Жакут Сыдыков учурда тергөө абагында кармалууда. Камактагы Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары аны менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу Вести KG сайтына Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина маалымдады. Мен Асель Кодуранова жана Альфия Самигулина болуп үчөөбүз жолугушка бардык деп тактады эл өкүлү. Алмазбек Шаршенович кармалуу шартына арызданган жок, ал баары бир мурдагы президент ага жакшы мамиле кылышат экен ал жерде. Жалгыз кишилик камерада отурат болгону кан басымы түшүп көтөрүлүп жатыптыр. Кантсе да абакта жатуу өзүнүкүн бербейт да. Бирок ал мыкты формада болуш үчүн спорт менен машыгууда деп тактады эл өкүлү. Ирина Юрьевна Атамбаев номер 1 тергөө абагында жаткан тарапташтарына кабатыр болуп жатканын белгиледи. Ал бизге 2010-жылы ал жерде өзү жатып чыкканын, шарттары кандай экенин жакшы билерин эске салды деген мурдагы президенттин сөздөрүн Карамушкина бизге билдирди. Биздин баардык каражатыбыз камакта экенине карабастан, ал бизге тергөө алдындагылар үчүн эң мыкты юристтерди табууну өтүндү. Алмазбек Шаршенович бизге баары бир чындык жеңерине жана тарыхта ал өлкөгө эмгек сиңирген адам катары калаарына ишенерин айтты. Мен эч качан пара алган эмесмин жана балдарга дагы акча керек болсо казнадан албай менден алгыла дечүмүн, деди ал бизге. Карамушкина мурдагы президент бул өткөн окуялар жөнүндө көп ойлонуп, абдан кабатыр болуп жатканын кошумчалады. Ал Жээнбековдорду жеке өзүнө кылгандар үчүн кечирүүгө даяр экенин, бирок балдарына асылып жатышкан үчүн эч качан кечирбесин айтты, деди Ирина Юрьевна. Алмазбек Шаршенович мамлекетти мыйзам талаасына кайтаруу керектигин, болбосо эл такыр эле бийликке ишенбей калаарын эске салды. Мейли мен тийишпеш керек. Анын сөздөрү ушундай болду. 4 ноябрда ырчы аткаруучу Чыңгыз Турдубековдун жеке концертинде Нурлан Насипке бейтааныш жигит сахнага чыгып кат берген. Ырчы мырза катта эмне деп жазылганы өзүнө дагы кызык болуп жатканын айтып, катты чөнтөгүнө салып койгон. Сырдуу катта эмне жазылганын сураганыбызда Нурлан Насип буларды айтып берди. Катта бир эженин өтүнүчү жазылыптыр. Ал ыр жазат экен, ошол ырларга обон жазып аткарып чыкпайсыңбы дептир. Мындай кат аркылуу келген сунуштар көп болот, бирок баарынын эле сураныштарын аткара бербейбиз. Анткени ырчылар белгилүү бир акындар менен иштешебиз. Ал эми жогорудагыдай сунуштарга ырларды окуп чыгалы дейбиз. Эгер ыр астында эле жакшы чыгарма болсо, өтүнүчтөр канааттандырылып калат, дейт ал. Талапкерге добуш берүү 9% босогодон да маанилүү. Мындай ойду жергиликтүү маалымат булактарынын бирине Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Шайлоонун 9% босогосу анча деле маанилүү эмес. Исхак Масалиев менен Жанар Акаев сунуштаган мыйзам долбоорундагы кайсы бир талапкерлерге добуш берүү маанилүү. Бул учурда тигил же бул талапкер $500 000 төлөп, алтын статусун алып, партиянын тизмесинде биринчи болуп калмай жок болот. Башкача айтканда, чыныгы лидерлер келет. Бул үчүн биз механизмди түзүшүбүз керек, дейт Сулайманов. Анын айтымында, эгер партия үчүн эмес, партиянын ичиндеги атайын бир талапкерге добуш берсек, жыйынтыгы такыр башкача болот. Инфоком ишканасы кыздар менен балдарга берилген 5 сейрек ысымдын тизмесин жарыялады. Алардын арасында президенттин тасмадагы каармандардын аттары бар. Мамлекеттик каттоо кызматы 2019-жылы төрөлгөн ымыркайларга берилген сейрек ысымдарды атады. Маалыматты Мам каттоонун алдындагы Инфоком ишканасы жарыялады. Балдарга берилген өзгөчө ысымдар: Рамзан Кадыров, Абель Кейн, Княз, Ахиллес, Мамала. Кыздарга берилген өзгөчө ысымдар: Аврора Вендис, Шия, Айзенем, София Жизель, Океана, Артемизия Дифина. Мындан сырткары жыл башынан бери 40 200 баш кошкон айтылды. Расмий маалыматтар боюнча 174 300 бала төрөлгөн. Жалпы 146 000 кишиге жеке идентификациялык номер ыйгарылган.
Бардык аймактарга электр энергияны пайдалануу боюнча лимит коюлат. Токтомдо өкмөттүн облустарга ыйгарым укуктуу өкүлү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрү тарабынан электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө контролго алышсын деп жазылган. Супер KG порталы өкмөт электр энергиясын колдонуу боюнча облустарга лимит киргизди. Бул маал менен өчүрүүгө кайтуу деген соол салды. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев кыш мезгили келбей жатып электр энергиясына лимит коюу бул чектөө деген ойдо. Өкмөттө күз-кышка даярдык боюнча жыйын учурунда маалымат беришкенде биринчи вице-премьер баш болуп, ошол жерде энергетика тармагынын жетекчилери парламентти алдап кетти. Бардыгы жакшы, толук даярбыз дегенден бир апта өтпөй, бурчта айлана электе кыш келбей жатып лимиттерди коюп, толук көзөмөлдөйсүңөр дегени бул чектөө. Парламентке келишкенде ошол жерден эртеңден баштап чектөөлөргө барабыз. Мүмкүн кышында маал менен өчүрүүгө барабыз деп ачык айтуу керек болчу. Ал жерден аман-эсен чыгып алып, баары жакшы деп өткөзүп алып, алар баарын алдады дейт Бокоев. Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусунун долбооруна комиссиянын дагы бир мүчөсү Жаркынбек Касимбеков каршы добуш бергени белгилүү болду. Комиссиянын бүтүмүнө караманча каршы болуп, макулдугумду берген жокмун, өзгөчө пикир да айтпай комиссиянын андан аркы ишине катышуудан баш тарттым. Комиссиянын жыйынтыгы менен макул эмесмин деди Касимбеков. Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия негизги ишин 31-октябрда жыйынтыктаган учурда корутундусу даярдалып жатат. Комиссиянын бүтүмү эми жогорку кеңештин депутаттарына тааныштырылат. Буга чейин комиссиянын корутундусунун долбооруна комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова да каршы добуш берген. Ал муну Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операциянын башында турган УКМК ИИМдин жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калганы менен түшүндүргөн. Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жарат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Атамбаевдин тарапташтары Кой Таш окуясында мындан башка да жарат алган бир топ адам күч кызматкерлеринен коркуп, ооруканага кайрылбай үйлөрүндө дарыланышканын билдирип келет. Кала тургундары көмүрдүн наркы кымбаттап жатканын айтууда. Азыркы тапта Бишкекте жергиликтүү эле кара кече көмүрүнүн 1 тоннасы 4000 сомго чыгып кеткен. Спутник Кыргызстан агенттиги кара алтындын баасын кайсы орган качан көзөмөлгө аларын тактады. Кыш келе элек жатып көмүрдүн баасы жылдагыдан кымбат сатылып жатат. Сырттан алып келинген көмүр эмес, кара кече көмүрүнүн 1 тоннасы Бишкек шаарында 4000 сомго көтөрүлүп кеткенин кала тургундары айтып нааразы болууда. Мурдагы жылдары 4000 сомго Казакстандын жакшы күйгөн кара жыра көмүрүн алчубыз. Жол тайгак дегидей азыр каар деле жай элек. Ортомчулар болсо кара кече көмүрүнүн баасын 4000 сомго көтөрүп жиберди. Өзүбүздөн чыккан кара кече ушунча кымбат болуп жатат. Анан Казакстандыкы мындан да жогору сатылат да. Казакстандык болсо дээрлик жок экен. Кимге кайда барып даттанышты билбейсиң, деди кала тургуну Асылбек Мейманов. Кыргыз көмүр ишканасынын пландоо бөлүмүнүн баш кадиси Марат Орозбаев көмүрдүн баасын монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жана көзөмөлдөй аларын. Агенттиги гана көзөмөлдөй аларын айтты. Жыл сайын кара кеченин өзүнүн көмүрдүн 1 тоннасы 1300 сомдон чыгат. Жайыгышы баа ушундай өзгөрбөйт. Ал жерден жеке ишкерлер, менчик ишканалар жүк ташуучу унаалар менен Бишкек шаарына алып келип сатышат. Алар кеткен чыгымын эсептеп туруп бааны өздөрү коет. Ортомчулар кандай нарк менен сатарын биз көзөмөлгө албайбыз, укугубуз жок, деди Орозбеков. Кыргыз көмүр ишканасынын өкүлү билдиргенде, быйылкы кышка жергиликтүү көмүр жетиштүү. Биздин ишкананын карьеринде азыр 50 миң тонна бар. Андан сырткары 300 миң тонна кара алтын ачылган жүктөөгө даяр, деди Орозбеков. Депутат Азиз Турсунбаев Клуб KG басылмасынын журналисти суроо берсе барчар деп орой жооп берди. Анын бул суолу социалдык тармактан нааразычылыктарды жаратты. Журналист Айзек Иманалиева депутаттан Ататүрк эс алуу жайында жер аянты тууралуу мындай суроо берген. Сиз жерди мыйзамсыз алгансыз да, бул тууралуу эмнени айта аласыз? Депутат журналисттин суроосуна барчар деп жооп берген. Эске салсак, 25 октябрда Клуб KG маалымат каражаты Ататүрк паркындагы жер аянттары кантип бөлүнгөн тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Бул материал катуу талкууга алынган. Ал эми Мелис Аспеков жарандык активист социалдык баракчасына флешмоб жарыялады. Ал депутатты журналисттен кечирим сурашын талап кылып, эгер талаптар аткарылбаса эртең саат 10:00 ак үйдүн алдына митингге чыга тургандыктарын кабарлаган. Журналист